үйлөрдө жүрүп жатат. АКШнын Флорида штатынын бийлиги кыйратуучу Хелен боронунун жакындап калганына байланыштуу штаттын тургундарын чукул эвакуациялап жатат. Учурда 70 000 адам эвакуацияланды. Видеодо борон жаңыдан башталып, үйлөрдү учура баштаганын көрүүгө болот. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Жамгырга карабай кызмат кылган жол тескөөчүлөр. Бишкек шаардык кайгылуу кызматкерлери жол тыгындарын болтурбоо максатында көчөлөрдүн кесилиштеринде кызмат алып барышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Булак Сереп Кежү. Депутат мүшөккө салынып, көчөдө үйүлүп жаткан алманын видеосу менен бөлүштү. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев соц тармактагы баракчасында видео жарыялады. Видеодон мүшөккө салынып, көчөдө жаткан алмаларды көрүүгө болот. Ноокаттабыз, алманы көрүп токтодум. Шире чыгарган ишканалар зарылго, деп жазды ал. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Индияда диний майрамды белгилөө учурунда 46 адам сууга чөгүп каза болду. Индиянын чыгышында индиялыктардын диний майрамын белгилеп жаткан учурда 46 адам сууга чөгүп каза болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Каза болгондор Бихар штатынын 15 районунда катталгандыгы маалым болгон. Табигый кырсыктарды жоюу боюнча расмий өкүлдүн айтымында адамдар дарыяларга жана көлмөлөргө ырым-жырым менен жуунуп жатып каза болгон. Каза болгондордун саны көбөйүшү мүмкүн экендиги белгиленүүдө. 3 күндүк Живи Путрика фестивалы жыл сайын өтөт. Майрамда энелер балдарынын жакшылыгы үчүн орозо кармап, анан сууга түшүшөт. Өткөн жылдын июль айында Уттар Прадеш штатынын түндүгүндөгү диний жыйындагы тыгында 121 адам каза болгон. Министрлик ашуулардагы абал тууралуу маалымат берди. Бүгүн 27 сентябрь күнү Бишкек Нарын Торгар-Туна жолунун Долон ашуусунда жана Суу-Самыр Талас Тараз жолунун Өтмөк ашуусунда 2-3 сантиметр калыңдыкта кар жаап, жолчулар тарабынан тазалоо, инерттик материалдарды себүү иштери жүрүүдө. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдиришти. Ошондой эле Бишкек-Ош жолундагы Түб ашууда жана Алабелде кыламык кар жааган, каттан бар. Азыркы тапта өлкөнүн ашуулары менен жолдорунда унаа кыймыл үчүн эч кандай кыйынчылыктар жок. Булак Сереп Кежи. Бишкектеги соода түйүнөн телефон уурдап кеткен киши видеого түшүп калган. Милиция кызматкерлери тарабынан оорулукка шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 24 сентябрь күнү милицияга жаран арыз менен кайрылган. Анда 11 сентябрь күнү саат 9:30 чамасында белгисиз адам Бишкек шаарында жайгашкан соода түйүндөрүнүн биринен баасы 16 000 сом турган Redmi Note 13 Pro үлгүсүндөгү уюлдук телефонун уурдап кеткенин айткан. Аталган факты уурдоо менен кылмыш иши козголгон. 1990 жылы туулган шектүү кармалып камакка алынды. Булак Сереп Кежү. Жамгырда кызын велосипедке учкаштырып мектепке жөнөгөн атанын видеосу. Социалдык тармактарда Жамгырда кызын велосипедке учкаштырып, кызынын сумкасын асынып, колуна колчатыр карматкан атанын видеосу тарап жатат. Ташкенттеги мектепте шапалак жеген окуучу. Өзбекстандын вице-спикери Орусия өз көйгөйлөрү менен алек болсун деди. Өзбекстан парламентинин вице-спикери Алишер Кадиров Орусия өз көйгөйлөрү менен алектениши керек деди. Ал Ташкент мектебинде орус тили сабагында окуучунун сабалышы боюнча Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өтүнүчүнө дал ушундай жооп бергенин ЖМКлар жазды. Өзбекстандын мектебинде Өзбекстандын жаранынын укугу бузулган жана Өзбекстан тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын негизинде чара көрүлөт. Биздин ички иштерибизге кабатыры болбостон, алар өз көйгөйлөрү менен алектенишсе туура болмок деген ал.
Ташкенттин Чыланза районундагы номер 188 мектептин орус тили мугалимин алмаштырган завуштун окуучусуна кол көтөргөн видео тараган. Бала мугалимден орус тилинен сабак өтүүнү суранган жана бул үчүн бетине жана башына шапалак жеген. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Орусия тарап Өзбекстанды расмий түшүндүрмөлөрдү берип, кырдаалга укуктук баа берүүнү, эгерде негиздүү болсо, балдарга карата зордук зомбулук көрсөткөн адамга чара көрүүнү талап кылган.